Hello everyone, how are you doing? Today we're going to talk about the present simple tense. Бүгін біз сіздер менен жөнөкөй учур чак тууралуу сүйлөшөбүз. Мен аты-жөнүм Полотова Айназик, мен англис тили мугалим боломун жана бүгүн мен сиздерге мына ушул чак тууралуу түшүндүрүп беремин. Англис тилиндеги эң оңой чактардын бирөөсү жана бул сөзсүз түрдө ар бир адам биле турган чак болуп эсептелинет. Эң жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бардыгы ушул present simple'да жасалат. Present деген сөз бул учур, simple деген жөнөкөй. Ал эми tense болсо чак, то есть жөнөкөй учур чак. Жөнөкөй учур чак деген эмне? Биз сүйлөп жаткан учурда кыймыл аракет учур чакта кайталанса, же болбосо кандайдыр биз факт жөнүндө сүйлөгөндө, өзүбүздүн ичибиздеги сезимибиз жөнүндө сүйлөгөндө, адамдардын келбети, мүнөзү жөнүндө сүйлөгөндө, мына ушул чакты биз колдонобуз. Когда мы говорим действие если повторяется, тогда это present simple tense. Либо, когда мы говорим о фактах, привычках, чувствах, это все present simple tense. Да. Мисал үчүн алып карасак, биз кече күнү мен сиздерге видео киргизип present continuous tense деген темада көпчүлүгү ушул чак менен бардыгы аралаштырып жүрөт. Экөөсү эки башкача. Present continuous tense эске салсам, кыймыл аракет азыр болуп жатат. Мисал үчүн мен азыр бара жатам. Бара жатам деген сөз англис тилинде I am going болот. I am going. Сүйлөмдү толуктала турган болсом I am going to work. Мен жумушка бара жатамын. Ал эми ушул эле сүйлөмдү биз present simple'га айлантыра турган болсок, анда I go to work. Эми бул жерде караңыздар, эч кандай to be'ни койбойбуз. Am, is, are дегенди вообще унутуңуздар, башыңыздан чыгарып салыңыздар. Көпчүлүктүн катасы am, is, аны ушул жерге кошо берет. Мен де жаңы келген студенттеримде де ушул нерсе аябай көп байкалат. Мисалы үчүн I am go деп айтат. I am go десе же present simple эмес, же present continuous tense эмес. Туура эмес сүйлөм болуп калат. I am going. Көрдүңүздөр, to be'ни коебуз, present continuous. I am go деген сөзгө ing улантабыз. I am going, мен азыр бара жатамын дегенди түшүндүрөт. I am going to work, мен жумушка азыр бара жатам. Ал эми present simple'да айта турган болсок, I go to work every day. Мен күнүнө жумушка барам. Хотя мен азыр I am at home at the moment, for example. Бирок мен азыркы учурда үйдөмүн. Бирок мен күнүнө жумушка барам. Бул жерде кыймыл аракет кайталанат. Жардамчы to-дуну жардам менен жасайбыз. Буну баарыңыздар билсеңиздер керек. Биз do-ну көбүнчө positive form, то есть жай сүйлөмдө биз көрбөйбүз. Үчүнчү жакта болгону does болуп өзгөрүлүп кетет. Үчүнчү жак деген бул he, she, it. Буну биз суроо бергенде же болбосо negative formда, interrogative form же болбосо negative formда биз көрө алабыз. Negative form бул терс формасы, interrogative form бул суроо түрүндө биз do менен does'ты көрсөк болот. Азыр go деген сөздү алдык, мисалы үчүн бул жерде сүйлөмдүн түзүлүшү боюнча ар дайым биринчи орунга сүйлөмдүн эси келет, андан кийин этиш келет. I go, мен барам деген сөз. Мен эртең барам эмес. Бул жерде кыймыл аракет күндө кайталанат. Күндө кайталанбаса дагы мал менен кайталанып турат бул жерде. Кой жылына бир жолу, 10 жылда бир жолу айырмасы жок. Может 2 күндө бир жумада, 1 айда бир айырмасы жок. Может кээде. Өзү негизи англис тилинде бул present simple always, never, sometimes, usually ушул сыяктуу сөздөр менен, тактоштор менен жасалат. I go, мен барам деген сөз. I go to work every day. Мен күндө жумушка барам. Же болбосо you go to work every day. Сен күндө жумушка барасың. We go to work every day. Биз күндө жумушка барабыз. They go to work every day. Алар күндө жумушка барат. Ушул эле сүйлөмдү he, she, it болгон учурда негизги этишке биз S мүчөсүн алабыз. Көпчүлүктүн ошибкасы ушул жерде S'ти кошпой коюшат. He goes болуп өзгөрөт. He goes to work every day. Ал күндө жумушка барат. She goes to work every day. Ал күндө жумушка барат. It деген сөзгө негизи биз либо жаныбарларга, же болбосо буюмдарга, өсүмдүктөргө it деген сөздү колдонсок болот. Negative form терс формасында болсо do'дан кийин not деген частицаны коебуз. Же болбосо does'дан кийин not дегенди коебуз. I don't go to work every day. Мен күндө жумушка барбайм. You don't go to work every day. Сен күндө жумушка барбайсың. They don't go to work every day. Алар күндө жумушка барбайт.
We don't go to work every day. Biz günde жұмысқа барбайбыз. He doesn't go to work every day. Ал günde жұмысқа барбай. She doesn't go to work every day. It doesn't go to work every day. Бұл жерде мен сокращенно қысқартып айтып отам. Do not деп естен қысқартып don't жол болса does not деп айтпастан doesn't деп айтып отам. Сіз де қаншалық қысқартып сөйлесеңіз, ошончолук англис тилиңиз жакшы болот эсептелинет. Мисалы үчүн биз сатып алуу деген сөз англисинде buy болот. Buy менен сүйлөм түзө турган болсок, for example, I buy a newspaper every day. Мен күндө газета сатып алам. You buy a newspaper yesterday or every day, sorry. Сен күндө газета сатып аласың. We buy a newspaper every day. Biz күндө газета сатып алабыз. They buy a newspaper every day. Алар күндө газета сатып алышат. He buys. She buys a newspaper every day. Ал күндө газета сатып алат. Do you buy a newspaper every day? Сен күндө газета сатып аласыңбы? Do we buy a newspaper every day? Biz күндө газета сатып алабызбы? Do they buy a newspaper every day? Алар күндө газета сатып алышабы? Does she buy a newspaper every day? Ал күндө газета сатып алабы? Ал negative formда болсо, анда I don't buy a newspaper every day. You don't buy a newspaper every day. We don't buy a newspaper every day. And they don't buy a newspaper every day. She doesn't buy and he doesn't buy a newspaper every day. Ал эми дагы present simple'да кандай сүйлөмдөрдү билесиздер? Давайте мен сиздерге 1-2-3 сүйлөм калтырайын. Сөздү комментарийге жазып калтырыңыздар. Биринчи сүйлөм бул мен дайыма эртең менен эрте турам деген англис тилинде кандай болот? Бул positive form, положительная форма, утвердительная форма. Экинчиси бул negative form, отрицательная форма. Ал күндө бассейнге барбайт. Ал эми үчүнчү сүйлөм болсо, бул суроолуу түрү. Сен тамак жасайсыңбы күндө? Ушул 3 суроону комментарийге жазып калтырыңыздар. Эринбестен барыңыздарды окуп чыгам. Анықтан кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин. Эгер видео сөз түрү жаккан болсо, башка менен бөлүшүп лайк койгонду унутпаңыздар. See you!